Бүгүнкү түз эфирге биз өзгөчө бир мейманды чакырганга аракет кылдык. Бул мейман менен биз бүгүнкү күндө бардык кыргыз элине дүйнөлүк бир көйгөй болуп жаткан коронавирус тууралуу сөйлөшөлү деген тема пайда болду. Эмесе, ардактуу телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, сиздердин кол чабыңыздар менен бүгүнкү биздин мейманыбыз куудул алып баруучу, тамада, актер, борончу Кудайбергенов байкебиз конокто. Түз эфирде. Музыкасы менен. Мыкты. Мындай эле учурашып калалы алыстан. Мындай эле кокултойсуз. Мен модан да мынтип калалы, пиш деп. Мындай. Жана той корганда кумгандан суу куюп аткан негизи. Азыркы сайременниги суу куйгуч турбайбы бул, а? Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол кичине мындай бая күнү ошол коронавирус боюнча чет мамлекеттиктер мындай кол алышпай, учурашып атпайбы, э? Анан ошого мындай позитивнирээк болсун үчүн биз деле башкача учурашышыбыз керекпи деп калдым да. Бут мененби? Жок, бут менен да эмес. Бийлеп учураш керек да. Бийлеп, Бийлеп учураш керек, себеби деген мындай. Жакшы көргөн адамына жолугуп калса, мындай учурашса, колунан кармап алып көпкө чейин учурашат туурабы? Кандайсың, жакшы бала, кандай, өзүң кандай деп колунан кармап алып көпкө чейин. Ошол сыяктуу эле бийле учураша тургандар болсо, жолугуп калса, мисалы бири-бирин көргөндөн бийлешет да. Жакшы көрсө көпкө чейин бийлешет. Ана мисалы караганда возраст болуп калса, ошо возрастка ылайыкташып бийлешет, мисалы. Кээ бирөө кара жоргон менен учурашышы мүмкүн, мисалы. Не жаңылыктан кантип Жок, мына учурашып аткан, ассаламу алейкум учурашып аткан болчу. Бийлеп учурашып, мындай неме кылып, кээ бирөө лезгинка менен учурашып, ар кандай музыка менен, жаштар может лезгинка менен учурашышы мүмкүн. Жакшы көргөн адамдар менен ошентип аябай көпкө чейин учурашат, мындай учурашкандай деп атпайм. Кээ бирөө мисалы кандайсың деп коет, анда кичине эле мынтип бийлеп коесуң. Кээ бир адамга жана жаман көргөн адамда мындай алыстан эле мындай калан бир көп учурашып мынтип коет го. Ошо бийде эле ошондой да. Мына көп бийлеп отурбайсың, мынтип эле каласың. Болду. Дин алымдар айтып аткан ошол болуп атат. Кандай, кимдин адамына кандай оору-суркоо келсе да, кимге өлүм келсе дагы, анын баары Алладан. Бирок ошонун баары Алладан турбай деп турбай, анан кийин эле эме кылабыз туура эмес. Анткени эң биринчи мына тазалыкты айтып келген. Эми мына 5 маал намаз окуганда 5 жолу колуңду жуйдурган болсоң, азыр коронавирустун шылтоосу менен кол бетиңди дайыма жууп, колун жуубагандар, бетин жуубагандаргачы, рас шылтоо менен дагычы ошондой да жактары бар. Кыскасы, бир жаман нерсе болсо анын аркасында да чоң жакшы нерсе бар. Балким бул ушул коронавирустун коркунучу менен дагы бир топ биздин бир туугандарыбыз күнөөлөрүн кечирип, Алланы эстеп, үй бүлөсү менен ынтымакта, өтө эле шаан шөкөт болуп эле тойду башыбыз чыкпай эле ана менден тамашалап айтып, аялдарга да коронавирустун коркунучу жакшы болуп калды. Себеби дегенде базарга чыгып бирдеке сатып албай калды. Анын баары Кытайдан келет, балким оор жууп калышы мүмкүн. Эчтеке сатып албайт. Мурдагы шернелерине, мурдагы немелеринин баарын токтоду. Эң негизгиси үйдө отурат. Главный үн чыкпайт, оозун таң болгон. Эркектердин кулак мээси тынч. Анан кийин үйгө да көп көңүл бурбай калган да мурда. Анан азыр баары алып эле сүртүп эле тазалап эле баарын үйгө карап эле ошентип. Борончу мырза, бүгүнкү үйдө чогулуп отуруп калды. Кыскасы жакшы жактары да. Жакшы жактарын биз деле айтып кетели эми. Бүгүнкү эфирден биз ар бир конокко негизи белек берчүбүз да. Анан кийин эми азыр баардык жакта карантин болуп аткандан кийин биз ар бир конокко маска берип калдык да. Анан кийин ошол масканы кийип, азыр көрсөтүп коелу, мына ким алып кийесиздер. Буну кийгенден кийин бул башталышы бир гана. Татабылан өзү мурда эле кийип алган экен да, татабыл. Анан кийин колду сээп, жана тойдо отурганда бир кол сээп тазалап коет го. Мына ушуну тазалап биз дагы баардык тазалыкты сактап атабыз негизи. Борончу эке, мындай бир суроо пайда болду. Акыркы ушул жуманын ичинде эле баарыңыздарга белгилүү болгондой эле Арслан Алай ушул коронавирусту Кыргызстанга жуктурбайм деп айткан. Бул эми мындайча айтканда прикол болуп кетти өзү менен өзүчү. Анан ошол эле учурда Арслан Алайга бир тамада бала заявление жазып отур да, сотко берилган. Көз карашыңыз кандай ушул боюнча? Эми ал тамада жигит дагы чувство юмором
Бирок 50 миң сураптыр. Жок, ошол, наверное, чувство юморумду отпойм ба. Мындай эме менен карап көрүш керек да. Какшы катары да карап көрүш керек. Себеби дегенде эгер сен айтпадың балам, мына сен ушинтип коюп, мен минтип ишсиз калдым деген нерсени айтып атат да, туурабы? Ошон үчүн мага компенсация катары 50 миң сом акча бер деп атпайбы. Баягы тарыхта да илгери бирөө мен кудаймын деген экен да. Мен кудаймын десе, аны кармап алышып туруп, асманда бир кудай бар, бирок жерде кудай сени элдер тааныбай калбасын белги салып коелу деп ысык шиш менен басып койгон экен да. Жан башыначы, анын аңсаарындай. Бул кудай деп айтканда кудайды дагы тамашага да салып, аны дагы неме кылып айтпаш керек деп айтып коет. Бирок элдердин арасында ошол какшык катары ар кандай сөздөр менен дагы ар кандай жолдор менен ушундай айтылып атпайбы? Арстан Алай экөөбүз мурда жакшы, жакын теңтуштардан болчубуз илгери. Мисалычы, ал жакшынакай эле намаз окуп эле, мечиттерди салып, ошентип жүргөн жигит болчу да. Анан эле муну баягы Шакең деп коем, шайтан азгырып деп коебуз го биз. Дегенде эле бир көз ачык бир эжеби бирөө жолуккан экен, короче. Жолугуп алып туруп, анан кийин башын айландырат да. Момундай болду, тигиндей болду, тагдырын айтып берет. Эми бул жөнүндө да кичине түшүнүк берип койбосок элге, бул кандайча баш айланып калат же кантип көз ачыктар эме кылат деши мүмкүн да. Бул мындай болот экен. Сенин дагы менин деги эле адамдардын баарынын төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ичинде азгырып жүрө турган бир жин бар. Менчик жин деп коет экен муну. Себеби дегенде, жиндер өзү адамдын санынан көп болот экен. Мисалы, бир 7 миллиард саныбыз болсо, ар бирибизге 7ден 8ден туура келет экен да жиндердин саны. Ошондо ар бир жин өзү азгыруунун жолунда иштейт да сага. Эми бул эмне үчүн дегенде, өзү негизи шайтан бейиштен куулуп түшкөндө, возможно, сурап алган Алладан. Мен адамдын ичине кирип, күрөө тамыры менен кирип, ошолордун ой жүгүртүүсүн өзгөртө ала турган, азгыра ала турган жөндөн бер деген бир немеси бар. Ошолдой лүгөт алып алган да. Ошон үчүн анын солдаттары деп айтайын, түшүнүктүү болсун үчүн, ар бир адамдын ичинде бар. Сен төрөлгөндөн баштап, мына мен төрөлгөндөн баштап, мен карып өлгөнгө чейин, карлыкты Алла берилсин. Ошого чейин ошол жин мен дайыма фикир салып азгырып турат. Борончу мындай кылып, тигиндей кылып деп бияка азгырып турат ичимде. Ошол менин өткөн тагдырымдын баарын билет да. Билет. Анан көз ачыкка барасың. Көз ачыкка барып калсаң, көз ачык деген ким десе, ал биз көрбөгөн бирөөнү ашыкча көрө ала турган адам. Ал өзүнүн ошол менен жин менен ошол адамды бир эме эмес, туура эмес жүргөн адамды тандап, ошо менен договор түзүп алып, ошого айтып берип иштейт, жолдон адаштырыш үчүн. Анын максаты ошол. Анан ага сен барсаң, ал көз ачыктын көзүнө көрүнгөн жини сенин ичиңдеги жиниңден информация алат экен да. Ал болсо сен эл көрбөгөн, сенин өзүңчө жалгыз жүргөндөгү кылык жоруктарың бар го, эл билбеген. Ошону ал билет да, сен ичиңде да, сен менен жүрөт да. Ал айтат, атын ким эле? Арсен. Ал мынтип айтат. Арсен кичинекей кезинде 5 жашында кой кайтарып жүрүп, бир эмеден жардан кулап кетип, бутун сыйрып алган деп айтат. Аны эч ким көргөн эмес. Анан сен эсиң ооп эле, каяктан билип койду, бул ойлой турбайбы дейсиң да. Анан сен минткенсиң, сен тинткенсиң деп эле, тиги сенин ичиңдеги жин сенин аркылуу информацияңды буга айтып берет, бул жин буга айтып берет. Мен ой көз ачык моментип алып эле сага айтып бере берем. Ошентип бул досту эмне кылган? Жолдон чыгарган, адаштырышкан да. Анан кийин деген, анан ага биринчи буга акырын акчасын дагы алып иштеш үчүн эмне кылыш фикир салса керек да. Андан кийин сен биринчи Кыргызстанды сактап каласың, сен кыргыз үчүн туулгансың дей башташкан муну, депчи. Андан кийин муну ааламга чыгарып жиберишти. Баягыларчы. Баланы катуу адаштырышты, тегеректеп алышты. Болбосо өзү абдан боорукер, жакшы, бир жакшынакай болуп жүргөн жигит да. Эми бул Шакеңдин эле иши, мындайча айткандачы. Анан ары ким ошентип неме кыла баштагандан кийин, сүйлөгөн сөзүнөн кийин эме кылгандан кийин буга биринчи айтып берип жүрүштү дагы, анан кийин жанагынтип мен кудаймын дей баштагандан кийин бул достун ишине өзү да берки жиндерден бир
серьезнойраагы кирип алса керек да, видимочи. Анткени ал уже мен дедире баштайт, адамды өзү кудайлык даражага көтөрө баштайт. Сен кыйынсың, берки тегеректегилерде сен укмушсуң, сен гана неме кыласың дей баштады да. Ана атбашылыктар атбашыдан болот да, мен кайын журтуманчы, анан атбашылыктар отуруп алып 5-6 мүнөт сүйлөшүп атат дейт. Биз атбашылыктарга быйыл 2020 жакшы болот. 19 миллионерибиз бар. Миллионерлердин көбү атбашыдан. 19 миллионерибиз бар. Эме дагы тиги жерибиз да жакшы, малыбыз да бар, жер айдап дагы жашообуз жакшы болот. Кыскасы, биз атбашылыктарга быйыл жакшы болот. Анын үстүнө Кудай да биздин тараптан деп коет. Бизден айылдан болот да деп коет. Астафырла. Бул деген сөз, бул айтылган сөздөрдүн баары демек ошол Арстан достун адашуусуна карата айтылып аткан какшык неме катары айтылып аткан неме. Мен ошол көп жылдан бери эме кылбай калдык. Баягы сүйлөшпөй неме кылып атабыз. Мен бул достум мен просто мындай үстүнөн карап мындай неме кылам да. Баягы намаз окуп жүргөн адам катары, мусулман бир тууганым катары ушул жигитти өзү ниетинде мындай ушу мен турмуш кылып атам деген нерсени эме алган болсо, күрөшсө, мурдагы калыбына келсе жакшы бала да. Мен ошондой болуп кетсин деп тилеймин. Ошон үчүн бул айтып аткан нерсеге, андай немелерге эмелдер көздөр деле көрүп билип турат. Анан анын аркасынан кошо ээчип алып, айт деле, минт деле деп неме кылган сөз. Бул көз ачыктардын айткан сөзүнө ишенген, бир себептерге ишенген. Бул туура эмес, бул адашуу. Мисалы, астыңа мышык өтүп кетсе да, үйүнө эме жумушуна барбай койгон адамдар да бар. Кара мышык өтүп кетсе? Бир мышык өтүп кетти депчи, ошондо минтип ойлонуп көрөлү бир туугандар. Ушунча ааламды, баардык нерсени жараткан, сени жараткан, сенин ата энең, бала бакыраңдын баарын жараткан Алланы дейт, сен мышыкка теңеп койдуңбу дейт. Мышык сенин тагдырыңды өзгөртүүчүбү дейт. Мышык ал балдарына бир нерсе издемип кетип аткан бир макулук. Мен илгери бир тамашам бар болчу. Эмне мышыгым эмне кылсын? Андай специально для мышыка деп туруп мындай жол салып коюш керекпи, мындай бийик жерден, что берки адамдар өтүп барат, көрүп калганда, бир ролик тартсамбы деп жүрөм. Бир кара мышык менен ак мышык жолдун жээгине туруп алып, сүйлөшүп турат. Өтпө. Тиги Жаныбек келатат, аябай мындай эмеле ширкке ишенчү эле, анын азыр сени көрүп калса жумушка барбай коет десе, мен шашып атам. Кое тур өтүп кетсинчи деп. Эки мышык адамдын өзүнүн эмесин сүйлөшүп аткан жөнүндө. Бул ушунчалык эме да. Туура эмес нерсе. Ошон үчүн мен ойлойм да, баардык нерсени сураштырып келсең, айланып келип эле, бир эле күч, бир эле Кудайга келип такалат. Ошон үчүн адашуу пенде, мен минтем да, мен тигинтип коем да деген эме болбойт. Тем более олиялык даражага жеткен адамдар айтпайт антип. Айтып неме кылбайт да. Баягы бир мындай да бир эме сөз бар, бир олияга деңгээлге жетип калган бир алым бар экен. Мечитке кириптир да, өзүнүн олия экенин өзү билет экен да. Олияда ошондой болот дейт. Бирөө олия экенин бирөө билип өзү билбегени болот дейт. Өзүнүн олия экенин өзү билген олиялар болот дейт. Бирөөнүн олия экенин билген дагы олиялар болот дейт да. Ошол сыяктуу баягы кирип мечитке кирген өзүнүн олия экенин билет, анан минтип отуруп, мындай кирсе 5-6 киши отурат экен, анан булар олия деле эмес окшойт, менден башкасы деп мындай ичинен ойлоп коет да. Ойлоп коюп бир аз отурса, ар жактан бирөө акырын басып келип, таксыр төрдө отурган олия сизден дурусураак деп коет дейт. Анысы кандай? Бир жердечи ар бир адам жакшы илим алса, жакшылыкты кылса, Алланын жолуна бекем такыба болгон болсо, ошол канча бир жылдык эмгектен кийин адам өзүнүн ушул жашоодогу бир көйгөйлөрдөн өзү эмесин мындай бийик болуп, эме болгондо олиялык даражага жетет да. Адам ушунчалык даражасы жакшы болсо жакшы көтөрүлө берет. Эгер адам эме болсо, даражасы туура эмес кылса, айбандык даражадан да ылдый түшүп кетет. Көрдүңбү? Мына ушундай адам, биз мына ушундайбыз.
мындай көтөрүлүп турабыз. Эмелер болсо Кудай Таала калган жан жаныбар эмелерди даражасын бирдей эле кылып койгон. Мисалы эшек аябай китеп окуп отуруп профессор болуп кеткен жок да, туура. Эшектерден эле жүрөт да. Ошон үчүн адам баласынын немеси жолу башка. Бирок ошону да өзүнчө ээсин адам өзү каяктан кандай Алланын жараткан нерсесине түшүнгөнгө аракет кылыш. Бизде мындай деп суроо гана болушу мүмкүн экен. Эмнеге ой жүгүрткөн жоксуң деген суроо болот экен да кийин бизде. Акыл бердими? Ушул. Ошон үчүн ошол Арстан жөнүндө сөз кылам. Эми убактың аз болсо керек, мен отурсам баягы дабатты бир саат. Негизи Борончо эке, көнүп калганмын да. Биз бул программага бир 10го жакын суроо даярдаганбыз да. Ошол кызыктуу бир 10 суроо даярдаганбыз. Экөөнү эле жооп бердик да. Коронавирус, Арстан алай боюнча. Негизи Борончо эке, сизди бир өзүнчө алып бир чоңураак кылып чакыра тургандай экенбиз. Бир саат сүйлөшүшүбүз керек, бир саат жетпейт. Биз телефон аркылуу сүйлөшкөн айткан болчу, программаны канча саат деген. Мен айткам, сиз менен бир жарым саат сүйлөшөбүз десем, айткан, жарым саат жетпейт дегенсиз да. Ошол чын болуп чыкты. Борончо эке, сизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Акыркы каалоо тилек болсо, көрөрмандарыңызга, көрүүчүлөргө айта кетсеңиз болот, мынакей камера сиз үчүн. Ассаламу алейкум бир туугандар. Жана башында айтып кеттик, жакшы да жаман дагы бир Алладан деп чансаарындай. Эң биринчи келиңиздер жалпы элибизге өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөнө каалабасаң сен мусулман эмессиң дейт го, мен мусулман эмесмин. Ансанда бири-бирибизге колмо-колдоп, жакшы сөздөрдү айтышып, жакшы тилектерди айтышып, Кудайдан суранып, эгерде эртең мечитке чогулуп бара албай аткан болсок, үйүбүздү ошол бир мечит кылып, азан айтып үйдө отуруп, намаз окуп, чогулуп отуруп алып, жаамат кылып үй бүлөң менен дегендейчи. Анан өзүңө сурангандан көрө бирөөнө сурансаң кабыл болот деп айтат. Себеби о Кудай мага деп берчи, өзүң суранып атып, өзүңдүн кемчилигиңди өзүң билесиң да. Ошон үчүн уялып анча сурай албайсың да. Сен үчүн мен аддыша сурап берем да. Ошон үчүн келиңиздер бири-бирибизге алаканыбызды жайып, ушул сыноодон, ушул жаман нерседен, илдеттен Кудай эме сактасын, бизди айланып өтсүн деп тилек ниет кылалы. Себеби дегенде кыргыз эли өзү мына кийинки учурларда өзгөчө мына Кудай деп эме жашап аткан адамдарбыз. Ошон үчүн элибизге тынччылык, токчулук болсун, береке болсун, жерден асмандан келүүчү балалардан, кырсыктардан Кудай сактасын. Чоң рахмат. Ушинтип айтам. Эми маскаңызды кийип алып, мен оюмча үйгө жөнөдүңүз азыр, Үйгө барам. Келиңиз, эми акыркы жолу сизге колуңузга себеп жакшы оору эч нерсе бир жукпасын, вирустардан аман эсен болобу? Эмесе, анан эми акчадан да жугаттыр деп эле акча албагыла деп эле. Программабызды түз эфирде улантабыз. Алыспай туруңуздар, бизде конокто куудул актер, барыңызга белгилүү ырчы Борончо Кудайбергенов байкебиз